11-февралда президент Садыр Жапаров КТРКга коомчулук арасында талкуу жараткан актуалдуу маселелер боюнча интервью берди. Апта ичинде чуу жараткан окуялардын бири Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын айланасындагы жагдай болду. Муфтияттын жетекчилиги финансылык махинацияларга шектелип, ага хачка багытталган каражаттарды иштетүү боюнча айып коюлган. Мындан улам кызматтан өз каалоосу менен кеткен муфтий Максат Ажы Токтомушев 10-февралда кармалып, андан соң үй камагына чыгарылган. Кыргызстанда динге берилгендердин саны жыл сайын көбөйүүдө. Мындай жагдайда муфтияттын аброюна шек келтирген бул окуя мусулмандарды жаман абалга калтырганы талашсыз. Менин оюмча, күнөө далилденип, сот чечими чыкмайынча бир нерсе айтуу же баа берүү эрте. Бирок муфтияттагы ажылыктан түшкөн акчалардын пайыздык үстөк менен эсептерге жайгаштыруу менен байланышкан каржылык махинациялар тууралуу жаңылыктын болгону өзү коомчулуктун өрөйүн учурат. Чынын айтканда, бул мекемедеги коррупцияны токтотуунун катардагы фактысы эмес, жада калса муфтийлик кызмат үчүн компроматтардын күрөшүүсү деле эмес. Бул салттуу дин кызматкерлерине, мечитке жана жалпы муфтиятка болгон ишенимге чоң сокко. Соц тармактардагы колдонуучулар бул окуя тууралуу ар кандай ойлорду айтып, жаат-жаат болуп бөлүнүп да кетти. Албетте, мындай абал диний чөйрөдөгү жарандардын жан дилин сыздатпай койбойт. Ал эми бийликтин оппоненттери окуяны адатынча саясатташтырганы шашты. Президенттин КТРКга берген интервьюсундагы алгачкы суроо да ушуга байланыштуу болду. Садыр Жапаровдун айтымында, муфтияттагы карама-каршылыктар мурдатан бери эле болуп келген. Текшере баштаганда эле чындыгында буякта жетишпегендиктер бар экен. Баякы 16 миллиондон 7 миллионун, бир 8 миллионго жакынын, 7 миллион 700 миң долларын алыптыр дагы. Булар конвертация жасап, сомго айлантып. Баягы ажылык сапарга барчулардын акчасы да бул тийилбеш керек эле да. Анан ошону 8 миллионго жакынын конвертация кылып, сомго башка банктарга баягы киреше алуу максатында процентке салышкан экен. Анан ал процентке салганда былтыр процентке салып, анан кайра аны баягы пайда көргөнчө чейин доллар эми өсүп атпайбы? 15 сомго өсүп кетиптир. А пайда көргөндөн көрмөк түгүл чыгым тартып калып атат булар. А чыгымы эле 700 миң доллардын тегереги болуп кетип атат мына. Чыгымы баягы пайда көрөм деп тескерисинче доллар өсүп кетти дагы, деги сомго айлантып койгон да, анан банкка салып койгон, ал пайда көргөнчө чейин доллар өсүп кетет да, 15 сомго өсүп кетет дагы, чыгымы бир 685.479 долларга чыгым тартып калат. Мына ушундай болот да. Андан сырткары 155 миллион сомун август айында, баягы былтыркы жылдын август айында булар баягы бир фирмага бердик деп жасайт дагы, ал фирма алып туруп анан шайлоого баягы бир партияга колдонуп салышат булар. Андан кем эмес чуулгандуу окуя мэрдин креслосунун айланасында болду. Апта башында Балбак Төлөбаев Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу кызматынан бошотулуп, анын ордуна Эрмек Нургазиев дайындалган. Бирок ошол эле күнү Нургазиев мүлк менен байланыштуу талаш тартышка катышканы белгилүү болду. Мындан тышкары ал аялды урган видео социалдык тармактарда чыккан. Жаңы дайындоо боюнча шаардыктар нааразычылыктарын социалдык тармактарга жазып чыгышкан. Бул жагдайда президент Садыр Жапаров дароо эле өз оюн Instagram баракчасына жарыялады. Албетте, таза жаш идеалдуу кадрлар көп. Маектеше келсең, жүзү жарык, иштемчил көрүнөт. Мурда кийин бийликте иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп тандаган кадрлардын артында да хулигандык, мүлк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрлигине коюуга мүмкүн эмес. Эртеси 10-февралда премьер-министр Улукбек Марипов Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу кылып Чүй облусунун экс-губернатору Бактыбек Кудайбергеновду дайындаганы белгилүү болду. Ошентип, бир жуманын ичинде Бишкекте 3 мэр алмашты. Садыр Жапаровдун айтымында өлкөдө кадр маселеси курч турат. Жакшы кадр даярдоого кеминде 5-10 жыл керек дейт өлкө башчы. Эми аял кишини ошончолук урган адам эми бул мэр болуп барышы бул моралдык жактан да туура эмес депчи. Бул эми туура эмес. Репутациясы бузулган адамдар мамлекеттик кызматтарга барбаш керек деген эле ой пикиримди жаздым. Анан эртеси башка мэр барып туруп калды. Эми бул жерден мындан трагедия көрүштүн кереги жок. Анткени керек болсо кадрлар күн сайын эмес, саат сайын алмашыш керек, эгер туура эмес келсе. Мисалы Грузия реформа жасаганда Грузияда жума сайын кадрлар, министрлер алмашылган. Керек болсо ошол Саакашвилинин жакын достору,
чоң ошол революция жасашып келип отуруп мына биз отурдук деген кадрлары камалып кеткен. Ондогон кадрларын камап түрмөгө отургузуп жума сайын алмаштырып министрлерди анан реформа жасаган. Биздин мамлекетте кадрдык таңкыстык бар. Муну моюнга алышыбыз керек. Анткени 30 жылдан бери жалаң эле баягы таяке жеген карын бөлө тааныш билиштерди кадрга тарта берип, баягы илгерки союз мезгилиндегидей кадрларды биз адистик кезинен баштап тепкич менен көтөрүп отуруп даярдаган институт жок болуп калган да бизде. Ошондуктан кадрдык таңкыстык бар. Кимди гана албайсың, мисалы жаш кадр деп алып келип коюп койсоң, анын тажрыйбасы жетпейт. Ошол тармакты тартып кете албайт. Мына ушундай проблемалар болуп атат бүгүн. Саясий күн тартибиндеги дагы бир маанилүү маселе Конституциянын жаңы долбоору. Ал февралдын башында Жогорку кеңешке жөнөтүлгөн. Айта кетсек, Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын долбоорун 3 айдын ичинде иштеп чыккан. Долбоордо президенттин укуктары кеңейтилип, анын жоопкерчилиги да күчөтүлгөн. Мамлекет башчы аткаруу бийлигин жетектеп, өкмөттүн курамын аныктайт, ошондой эле президенттик администрацияны жана коопсуздук кеңешти түзөт. Белгилей кетсек, айрым жарандык активисттер жаңы мыйзам долбоорунун кээ бир пункттарына нааразы. Эми баягы идеалдуу түрдө жасалды деп айткандан алысмын, анткени баягы кемчиликтер болбой койбойт. Ар кимдин көз карашы ар башка болот. Кемчиликтер бар деп айтып атышат, эми кемчиликтер болсо Жогорку кеңештен оңдоп түздөп, анан элге референдумга алып чыкканга мүмкүнчүлүгү бар. Аны эч ким баягы мурункудай жок, только ушул конституцияны кабыл аласың, могу жерин ушундай кыласың деп баягы 10 жыл мурункудай таңуулап, элге таңуулап кабыл алдыруу бизде андай максат жок. Буга чейин 30 жыл бою президент көшөк артында туруп алып, премьердин, министрдин колу менен чок кармап келген. А биз ошондон чыгалы деп атабыз. Ачык чыгып, керт башың менен өз мойнуң менен жооп бер деп атабыз. Мына ар бир кемчилик боюнча бир киши мойнуна жоопкерчиликти алсын, эртең эл алдында жооп берсин ошого деп атабыз. Садыр Жапаров маегинде өкмөттү оптимизациялоо маселесине да токтолду. Анын айтымында бул мамлекеттик мекемелердеги бюрократияны жана коррупциялык тобокелчиликтерди азайтып, бюджеттин үнөмдөлүшүнө алып келет. Министрликтердин саны мурдакы боюнча алсак, агенттик, комитет, госкомитет, госагентство деп, анан комитет деп, министрликтер, фонд, анан инспекция деп эле ача берип, мурда билесиз да, кимге кызмат керек болсо эле, ушуну бир министр кылып коелучу деп эле, анан госагенттик деп, анан комитет деп ачып, инспекция деп ачып эле башына кое берген экен да, 48 болуп кеттир. Эми бул министрликтин должности да 48 министр. Бир кенедей Кыргызстанда 48 министрлик. Анын өзүнүн аппараты болот, зданиясы болот, машинасы болот, өзүнүн персоналы болот дегендей ар бириники. Биз ошолордун бардыгын кыскартып, мына өкмөт менен биргеликте кыскартып туруп 12 эле министрлик кылдык мына. Кыскарттык, 12 министрлик кылдык. Садыр Жапаровдун КТРКга берген чукул маеги анын коомдун алдында болгон ачыктыгын көрсөтөт дейт адистер. Мамлекет башчы социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу, себеби соц тармактарда элдин маанайы жана муктаждыктары ачык көрүнүп турат. Өлкө башчы кыргызстандыктардын суроолоруна тезинен жооп берип турганы бул иштөөнүн жаңы форматы дешет серепчилер.